Аялдар проблемасы козголбой атат ушул убакка чейин. Муну колдогон кишилер болбой атат. Жогорку кеңештеги, президент, жогорку кеңештеги, анан кийин өкмөттө деле ошондой болуп атат. Эгерде бул аялдар маселеси кичине көтөрүлүп, могуреке айтып атпайбызбы, 30% квотага берилип калса, мен ошону колдойм, сөзсүз колдойм. Эми ушундай кыйынчылык учурда аялдардын эмеси керек да. Эмне үчүн мен айтып атам, могуреке 30% квотанын кирип калышы, ошол өзгөчө айыл жерлеринде иштеп аткан мугалимдердин маселеси аябагандай көп. Айыл чарбадагы жанагы балдардын, жетим жесир балдардын маселеси аябагандай көп. Оорулуу балдардын маселеси аябагандай көп. Ошол эле убакта мугалимдердин акыбалы абдан начар. Аны эмне үчүн ойлобойбуз? Биз ойлобосок, биз энелер көтөргөсөк, бул чогулуп туруп баарыбыз бир жерге мындай уюшуп алып туруп, ушуну өкмөттүн астында, президенттин астында кое турган болсок, сөзсүз чечилет, мен ойлойм. Себеби биз энелер тынчтыктын сүйө турган барлык жерде бир ынтымак болсо экен, ынтымак ырыс болсо экен, ошонун негизинде анан биз чечиле турган маселелерди, көп маселелерди чечип коюшубуз ыктымал да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул могуреке 30% квота дегенди мен колдоймун, сөзсүз колдойм. Себеби 30% болбосо, квота киргизилбесе, аялдардын маселеси чечилбейт. Себеби мына жогорку кеңеште деле 15% болсо да, дагы Кудайга шүгүр, ошону эметпе. Акчалуулардын баардыгы кирип атат, акчасы жок байкуштардын баары калып атат. Мен ушинтип айтат элем. Коркпой эле, үркпөй эле. Ачык айтыш керек да. Биз энелер тынчтыкты сүйөбүз.